телекөрүүчү. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Таңкырыйгөн бүгүн бизде дагы кийинки конокубуз бар. Жаш балдардын көз дарыгери, хирург Чолпон Кожоматова айым бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчы. Кош келипсиз. Рахмат. Сизди жөн жерден чакырган жокпуз. Анткени учурда биз балдарыбызга кичинекей кезинен баштап эле колуна телефон берип коюп атабыз. Көзүнүн көрүүсү начарлаган балдар көп болуп атат. Андан сырткары косоглазия деп коебуз, көзү кылый болгондор көп болуп атат. Анан биз көзү кылый болсо көп ата-энелер дарылаган да эмеспиз, көз дарыгерге алып барган дагы эмеспиз. Ошон үчүн атайын сизди конокко чакырдык да, жөн жерден тандап алган жокпуз. Эми жаш балдардын көз дарыгери кайсыл оорулар менен сиздер көбүрөөк иштейсиздер? Жаш балдардын көз дарыгери бул эң биринчиден силер туура айтып кеттиңер, кылый көз. Анткени кичинекей балдарда кылый көз бул эң негизинен биринчи белги. Бул бир гана өзгөчө оору эмес, бул белги. Кылый көздүн астында ар кандай оорулар болушу мүмкүн. Ошон үчүн кылый көздөн тышкары көздүн булчуңдарынын жакшы иштебеши, эң негизгиси баланын бир көзүн жакшы көрбөгөнү болушу мүмкүн. Эрки учурда неврологиялык оорулар да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн эң негизги ушул оорулар менен дарылайбыз. Анан ошо биз балдарыбыздын кылый көз болуп атканын кантип билебиз? Канча жаштан баштап же бизге ата-энелерге билинип башталат? Туура суроо. Кылый көздү билүү эң кыйынчылык жок башка ооруларга караганда. Мисалы, эгер баланын көзү жакшы көрбөсө, ата-эне биле албайт. Бала эч качан айтпайт, мен жакшы көрбөй атам депчи. Кылый көз бул жеңилирээк. Анткени кылый көздүн караганда эле билинет. Бир көзү же ички тарапка кыйшайышы мүмкүн, же сырткы тарапка кыйшайышы мүмкүн. Бир гана нерсени туура айтып кетиш керек. Бала төрөлгөндөн кийин 2 айга чейин көзүнүн кылый болушу бул норма. 2 айга чейин гана. Эгер 2 айдан кийин 3, 4, 5, 6 айда кылый көзү токтолбосо, бул биринчи белги. Жаш балдарды карай турган көз дарыгер көрүш керек. Ошон үчүн эң негизги белги көзүнүн кыйшайганын байкадыңарбы, значит дароо азамат көз дарыгерге барыш керек. Кадырман телекөрүүчү, эгерде балаңыздын көзү кылый болуп жатса, же жакшы көрбөй жатканын байкап атсаңыз, же көзүндө кандайдыр бир көйгөйлөр болуп атса, ага жооп таппай жаткан болсоңуз, экран астында жазылган телефон номерлерге сурооңузду калтырсаңыз, биз түз эфирде көз дарыгерден, жаш балдардын көз дарыгеринен жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Эми биз көпчүлүк учурда балаңдын көзү кылый болуп бараттыр, бир көзү кыйшайып калыптыр, балаңдын башына жол түшүптүр да, эми апалардын айтуусу боюнча да нан кестирип коюп, же болбосо деп айтышат. Анан же болбосо ал нан кестирген адам кайыкка отурган киши болуш керек деген нерселерди айтышат да. Бул чындап эле канчалык деңгээлде чындыгы бар, ошентип койсок эле баланын көзү кылыйлыгы кетип калабы? Биз биринчиден доктурбуз, биз илимий медицинаны бүткөнбүз. Ошон үчүн кандайдыр бир биз ата-энелерибизди, биздин улуу адамдарды сыйлайбыз, бирок медицина илимий тармагы боюнча мындай дарылоо эч кандай доказательный базасы жок. Ошон үчүн дабжы айтам, 2-3 ай, эми жок дегенде 3 айга чейин байкасаңар болот. 3 айга чейин көзүнүн кыйшайганы эгер дагы бар болсо, дарылоо керек. Дарылоону баштап, биринчи туура диагноз коюш керек. Анткени кичинекей балдарга, 4 айлык балдарга туура диагноз коюш оңой эмес. Бул адистешкен детский офтальмолог болуш керек. Ошон үчүн туура көрүп, туура текшерип, туура диагноз коюп, канчалык эрте дарыласаңар, ошончолук жакшы результатка жетишиңер мүмкүн. Демек, кылый көздү биз операциясыз эле дарылап жакшы кылсак болот, Кылый көздүн түрлөрү көп. Биринчиден, дагы бир жолу айтам, кылый көз бул өзүнчө оору эмес, кылый көз бул эң негизги белги. Эгер кылый көздүн себеби баланын жакшы көрбөшү мүмкүн. Көзүн көрбөшү. Эгер баланын жакшы көзү көрбөсө, анын себептери көп. Бул деген чечекейдин тунарышы болушу мүмкүн, тубаса, же болбосо мындай жеңилирээк айтканда плюс-минустар болушу мүмкүн, миопия, гиперметропия деген диагноздар. Ошого карата биз аралашыбыз керек. Туура көз айнек жазып беришибиз керек. Эгер мисалы башка себеби болсо, мисалы неврологический оору болсо, же булчуңдардын туура иштебеши болсо, анда дагы биз көз дарыгер биринчи белгини туура коюп,
башка адистерге жиберишибиз мүмкүн. Ошон үчүн жолу көп. Кээ бирки учурда операция менен да жакшы болушу мүмкүн. Кээ бирки түрлөрү операциясыз жол менен дарыланат. Туура очки жазуу менен, туура дарылоо менен. А кээ бирки түрлөрү аргасыз операция жолу менен да дарыланышы мүмкүн. Очки менен болобу же башка жол менен болобу, эң негизи эрте дарылаш керек. Анткени эгер кылый көздү көпкө чейин калтырып койсо, мээ кылый көзгө көнөт. Ошончолук мисалы бала кылый көз болуп 1 жыл жүрдү, 2 жыл жүрдү, анан күттүк, анан кийин убакыт өттү деген учурлар эң жакшы эмес. Канчалык адам бала кылый көз менен көп жүрсө, кийинчерээк дарылаш кыйын. Ошон үчүн эң негизгиси эрте дарылаш керек. Дарылоонун ар кандай түрү бар. Ал түрлөр мисалы себебине карата алыш керек. Анан ошо сиздерге балдардын өз убагында алып келип атабы ата-энелер? Ар кандай. Тилекке каршы мындан мурун, бир 10 жыл мурун, эгер баланын көзү кылый болсо, 3 жашка чейин тийбей эле койгула, убакыт өтсүн деп дарыгерлер деле айткан учурлар болгон. 5 жашка чейин карабайбыз, кийинчерээк келгиле деп. Ошон үчүн тилекке каршы азыр көбүнчө кеч болгон, кеч учурлар келип турушат. Бирок биз аракет кылабыз, көп айтканы, мисалы социалдык тармактан деле айтабыз, окутабыз. Мисалы мен Кыргыздык медициналык академияда сабак берем, жаш врачтарга түшүндүрөбүз, канчалык эрте дарыласа ошончолук жакшы. Азыркы учурда кээде ата-энелер эрте келишет. Мисалы биз көз айнекти 6 айлык балдарга беребиз. 6 айлык балдар. 6 айлык балдар. Ооба. Ошончолук мисалы 6 айлык, 7 айлык балдарга көз айнекти бергенде көп кылый көздөр операциясыз жакшы болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эрте дарылаган аракет кылып атабыз. Тилекке каршы ар кандай ситуация болот. Кээде кеч алып келишет, кээде эрте алып келишет. Андай да мындай да болсо, биз өзүбүздүн жумушубузду кылышыбыз керек. Көзү жакшы көрбөсө дагы демек кылый көз болушу мүмкүн. Албетте. Албетте. Анда дагы бир көз эмес, мисалы 2 көз тең болбосо. Кылыйлык деген эмне? Вообще 2 көз бул парный орган деп коет. 2 көз теңдик болуш керек көздө. Эгер бир көз жакшы көрүп, экинчи көз жакшы көрбөсө, бул кылый болгонго эң биринчи шарт. Ошон үчүн эгер кылый көз болгондо эң негизгиси туура диагноз. Анан эми дагы кайсыл көз оорулары менен сиздерге балдарын көп алып келишет? Же кандай көйгөйлөр менен келишет ата-энелер сиздерге? Ушул көйгөйлөр көбүнчө мисалы генетический оорулар көбүнчө болот. Мисалы ата-энем плюс кечи, астигматизм бар болчу, 1,5 балам өттү деген учурлар көп болот. Ал учурда биз очки жазып беребиз. Амблиопия деген оору бар. Эгер очкиден туура убагында кийбегенде көз ленивый деп коет, ленивый глаз деп коет. Жакшы иштебей коет, көз жакшы көрбөйт, аны да дарылайбыз. Кээде бул деген кээде болот, врожденный глаукома деп коет, тубаса глаукома, көздүн кан басымы, көздүн басымын көтөрүлгөндө. Врожденный катарака деп коет, көздүн чечеги тунарганда. Ушундай ар кандай оорулар көп. Жаш балдар. Кача жаштан баштап сиздерге алып барса болот да балдарды? Биз балдарды төрөлгөндөн баштап эле көрөбүз. Эч кандай 5-3 жаштан кийин көргөн болбойт. Анткени дагы бир жолу айтам, биз детский офтальмология жөнүндө кеп түзгөндө жаш балдарды эч качан 5ке толсун кийин дарылайм деген бултур эмес. Ошон үчүн бала төрөлгөндөн баштап биз көрүшүбүз керек, дарылашыбыз керек. Саламатсызбы? Менин неберем 15 күндүк эле чиренип эле ыйлай берет. Көзүн дагы текшериш керекпи дегендей суроо болот. Баланын көп ыйлаганы көздүн көрүүсү менен мындай байланышы жок. Ошон үчүн бала көп ыйласа, бул эң биринчиден невролог врачка көрүнүш керек. Биздин эң негизги белгилери көздүн патологиясы бар болгондо бала ээрчибейт. Бала 2 айда ээрчип калышы керек. Ошон үчүн жакшы ээрчип атат, жакшы карап атат, же болбосо көзү 2 жакка карап турат, бир жекте карап атат деген даттануулар бул биздин даттануулар биринчиден. Демек 2 айда биз балага оюнчукту же бир нерсени көрсөтсөк, көзүн менен ээрчип карабаса, же энесин, апасын ээрчип карабаса, анда бул эң негизги белги. Жаш балдарды карай турган детский офтальмолог көрүш керек. Демек, урматтуу көрүүчү, 2 айдан баштап эле сиз балаңыздын көз көрүүсү кандай экендигин билип баштасаңыз болот экен. Ошол учурдан баштап эле эгерде балаңыз
ээрчибесе, дарыгер айткандай сөзсүз түрдө ордуңузда тура калып эле кечиктирбей дарыгерге алып барышыңыз керек экен да. Анан эми кылый көздү дарылатпай эле дарылатпаса, анын эмеси эмне болот? Көйгөй эмне болот? Минус жагы эмне болот? Кандай ден соолугуна терс таасир тийгизет? Мен дагы бир жолу айткандай эле, кылый көз бул көп оорулардын белгиси. Кээ бир учурда эчтеке болбошу мүмкүн. Кылый болуп жүрчү, кылый болуп жашады, кылый болду, эч кандай проблемасы жок. Кээ бир учурда кылый көз, айтып атпайм, баланын бир көзү көрбөсө кылый болуп калат. Демек, ал бала бир көзү менен эле калат, экинчи көз көрбөй калышы мүмкүн, эгер дарылабаса. Анан кийин кээ бирки учурда кылый көз бул неврологиялык симптомдордун бири. Мисалы, эгер особенно мындай чоң адамдарга кийин пайда болгон, тубаса эмес, кийин пайда болгон кылый көздөр кээде даже опухоль мозга симптомдору болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул суроо деги эле кылый көздүн түрүнө жараша болот да. Ошон үчүн кандай гана кылый көз болбосун, эң биринчиден диагностика. Бизде көп сурайт лечение. Диагностика эң биринчи. Кылый көз бул оңой эме эмес, оор эмес, анткени неврология менен офтальмологиянын ортосунда да. Кылый көздү дарылаган дарыгер неврологияны өтө жакшы билиш керек. Ошон үчүн биз көбүнчө неврологдор менен биринчи иштейбиз. Биз биринчи симптомду көрүп туруп, анан кийин башка диагноздорду табышыбыз мүмкүн. Көзү эмне үчүн кылый болуп атканын аныктап алып туруп, ошого жараша. Кээ бир учурда кылый көз адамдын жашоосуна коркунуч кылышы мүмкүн. Айтып атпаймынбы, кээ бирки тяжелый оорулар именно кылый көз менен белгиленет. Ошон үчүн эң биринчи туура диагностика, туура специалисттер, адистешкен специалисттер, анан кийин уже лечение болуш керек. Эми сиздердин практикаңыздарда канча жылга чейин кылый көз болуп келип, анан сиздерден жакшы болуп кеткен результаттар? Ар кандай ситуациялар болот. Мисалы, биз эң эрте операция түздөгөн балабыз 10 айлык. Синдром Мёбиуса деген редкий патология бар. 10 айлык балага операция кылып көзүн түздөдүк. Эң кеч убагында, возрастта түздөгөн апабыз, пациенткабыз, бейтабыз 67 жашта. Ошон үчүн кылый көз дегенде бул жерде возрастной ограничение жок. Ар бир нерсе өзүнүн себеби менен. Кээ бирки кылый көздүн түрлөрүн айырмасы жок, любой возрастта түздөйбүз. Анткени 67 жаштагы апабыз, биздин бейтабыз, ал кош көрчү, двоение болуп көрчү. Бул өтө кыйын, бир көзү кыйшаят, баарын экилиним көрөт. Ошон үчүн аны биз дарыладык. Ал өтө кубанычта калды. Же болбосо 10 айлык бала, ал балага деле бул өтө маанилүү, анткени убагында кылый көздү түз койбосо, кичинекей балдардын көрүү системасы өнүгүп келаткан кезде биз шарт түзүшүбүз керек, түз койгону көздүн. Эгер убагында түз койбосок, көздүн өнүгүү системасы, көрүү системасы өзгөрүлөт. Мисалы, бала төрөлгөндө баланын көзүнүн системасы уже бүткөн эмес да, анткени 6 жашка чейин гана баланын көрүү системасы өнүгө берет. Ошон үчүн биз туура шарт коюшубуз керек. Шарт кою деген эмне? Бул көзүн түз коюу, туура көз айнек берүү, дарылоо. Ошон үчүн эч качан возрастной ограничение болбош керек. Демек 10 айлык баштап, мисалы 67 жашка чейинки бейтаптардын кылый көздүгүн дарылаттырсыздар. Анан биринчи жолу атамда кош көрөт деген. Кандай учурда болот? Кош көрүү азыр бул аябай актуалдык проблема. Эгер мисалы адамдын көзү түз болуп, сонун болуп жүргөн, кийинчерээк кылый болуп калса, көз кыйшайган себебинен мээге эки информация кетет. Бул көздүн, анан бул көздүн. Ошондо адам, мисалы, бала айтышы мүмкүн: мама, эки болуп калдым. Ата, экөөнү көрүп атам, эки дептерди көрүп атам, эки китепти көрүп атам. Ошондо бала аргасыз бир көзүн жумат. Бул проблема кылый көз менен байланыштуу. Ошондо дагы биз эң негизгиси диагностикадан баштайбыз. Диагностика көздү гана диагностика эмес, неврологический системаны диагностика кылышыбыз керек. Невролог менен кошо, анан кийин баарын даралагандан, баарын билгенден кийин гана дарылоо жолдорун чыгарабыз. Демек, көзү кош көрүп атканда бир көзүн жумса, бир көз менен бир эле көрдү. Албетте. Анткени бир көзүн жумгандан кийин бир эле объект болот. Бирок көзүн ачса, көзү кыйшайгандыктан эки адам өлүп калат. Бул өтө актуалдуу проблема азыр. Мен ойлоп атам да 67 жаштагы апа десеңиз, жашы өтүп улгайып калгандарда ушундай болот экен. Өтө тез болот.
өтө тез болот. Анткени буга деле бир жагынан таасир эткен. Менин оюмча азыркы санариптик өнүгүү 67 жашта болобу, 50 жашта болобу, кичинекей бала болобу, биз азыр өтө көп уюлдук телефондорду карайбыз, уюлдук телефондон тышкары компьютер карайбыз. Бул деген баары жакын, фокусный расстояние жакын, фокустук аралык жакын. Ошон үчүн көзгө бул өтө кыйла эле зрительный нагрузка деп коет, жүк болуп калат. Ошон үчүн бул деле бир себеби да көздүн кыйшайганынан. Эми биз балдарыбызды текшертип дарылатыш үчүн кайсыл жактан таба алабыз дейт? Мен азыр кабыл алам Айклиник медициналык борбордо. Именно кылый көз специализация менен иштейбиз. Ошон үчүн контакттарды баарын калтырсак болот, эгер керек болсо. Атайын убактыңызды бөлүп эфирге келип, анан болгондо дагы ошол биз көпчүлүк ата-энелер биле бербейбиз да, кылый көздү өз убагында дарылатыш керек, барышыбыз керек. Сиз айткандай 2 айдан баштап эле жаш балдардын көз дарыгерине, эгерде көз көрүүсүндө көйгөй болуп атса барыш керек, же болбосо кылый көздү 10 айында дарылатса болот деген нерсени көпчүлүк энелер биле бербейт. Ошондуктан атайын сиз чакырдык элек, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Бейтаптардын көзү таза, тунук көрүүсүнө өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрүңүз. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто жаш балдардын көз дарыгери Чолпон Кожоматова болду. Тагыраак айтканда, ушул жаш балдардын кылый көзүн дарылаган окулист, көз дарыгер атайын бүгүн биздин ата-энелерге кеп кеңешин айтып берди. Кадырман теле көрүүчү, биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү мына ушуну менен соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда адаттагыдай эле 1 саат бою кызыңар мен Жасыл Кудайбердиева сиздер менен чогуу биргеликте болдум. Кайрадан кийинки эфирде мына ушундай жакшы маанайда пайдалуу, кызыктуу, ошондой эле эртең мененки маанайыбызды көтөрө турган эфирден кийинки күнү жолукканча сак саламатта аман эсен туруңуздар.